Барды дагы, жайгаштырды дагы, талаага таштап туруп кетип калышты да. Же эмне бизден корккон үчүн ошол жака алып барып орун эптеп могулардын оозун басып коелучу деген максат болду буларда. Министерство культурада бирөө вообще спортсмен, бирөөсү экономист, анан даана культуранын адамдарын талаага таштап туруп, эмне болсоң ошол эптеп оозуңарды баскылачы. Не вообще мамлекет? Мына бул эжени көбүңөр тааныбайсыздар. Бул Элеонора Турдубекова деген эже. Турция, Казакстан, Европа, Россияларда жалаң авторитеттүү адам. Редактор бул. Курчак театр боюнча чоң адис. Бул эже деген көптөн фестивалдын баарын уюштуруп жүргөн эже. Жалаң проекти менен иштейт. Анан бир мамлекеттик жумушка орноштуруп, студенттер бир тажрыйба албайбы десем, Бишкекте орун жок деп Мирбек Кемелович министр Ошко алып барып орнотту дагы. Ошто Курчак театрына, бирок жатакана жок, талаага таштап салды. Көрүнгөндүкүндө тууган тааныштарыныкында жүрүп тажады бул эжечи. Ноябрдын, кыштын кыраан чилдесине барып моореки жарабай калган курчактардын баардыгын жандандырып, тирилтип театрды, Курчак театрды. Сонун иштеп, бирок общежитие чечип бербей, общежитие жок. Мына кыраан чилдесинен ноябрдан апрелге чейин иштеп, айла жок кайра жумушунан чыкты. Комостор улуу кыргыз элим, Куурчак театры боюнча чоң тема козгоюн деп чечтим да. Анткени биз Министерство культурага Элеонора Маратовна өтө күчтүү адис. Бул эжелер деген Россияда, Москвада чоң окуу жайды бүтүп келишкен, ошол жакта деген чоң тажрыйба алып келген адамдар. Министерство культурага кирген, биз биякта далай фестивалдарды өткөзгөн. Куурчак театрынын эрежесин, системасын ушул эжелер жакшы түшүнөт. Бир өнүктүрүп, ушул студенттер ушундай бир адистерден сабак алып, келечек муунга улантып кетпейби? Буларды Минкультурага киргизип, эмне булар жумушу жок жүрөт? Бул эжелер эмнеге Кыргызстанда ушундай адистер иштебейт деп киргиздим. Куурчак театр бул кенедей садиктегидей балдардын жан дүйнөсүнө абдан керек. Мына Казакстанда кандай өркүндөп, кандай укмуш деңгээлге чыкты. Эми бизде ошондой ашып кетсе бир 5-6 адис бар экен, ошолордун бири. Мына эң күчтүүлөрү иши булар. Россиядан окуп келген чоң тажрыйбалуу Альмира Чокморова эже менен Элеонора Маратовна. Ошко алып барып, Ош Куурчак театрына ноябрда кыштын кыраан чилдеси башталганда барып жумушка орноштурду дагы, каяка жашасаң ошол жака жаша. Азыр айлыгы деген жарымынан көп эле квартирага кетет, анан продуктуна ошо менен эмне 10 миң болду, кредит дегени бар, лишний проблемалары бар. Жок дегенде общежитие чечип бериш керек болчу да. Же эмне бизден корккон үчүн ошол жака алып барып орун эптеп могулардын оозун басып коелучу деген максат болду буларда. Мынакей эми өзү менен жакшылап таанышып, пауза кылып алып, каерде эмне иш кылган, кайсы жылда